Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 20 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге суу башы, суу бою деп аталган Төлөкөн айылынын аяк тарабынан сатыла турган, дачасынан сатыла турган, арзан баага коюлган жери кенен болгон үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Жери дагы кеңири экен туугандар. Барыңыздар эле билген Төлөкөн айылына кирип келе бересиздер. Түз асфальт жол менен жүрүп келгениңиздерде мына жерде Төлөкөн айылынын аяк тарабында 3 ача жол бар. Мына жерде туугандар. Солго бурулуп бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр Төлөкөндүн 124 номурундагы маршрутканын акыркы аялдамасы. Ал жерден солго бурулбай оңго бурулуп бул дөң тарапка бир аз эле чыгып келгениңиздерде туугандар, мына жерде трансформатор бар экен. Ушул трансформатордон өйдө тарапка дагы 200 метр, 250 метр түз чыгып барсаңыздар 8-көчө бар. Ошол 8-көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Түз жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн оң тарабында сатыла турган ушул 5 бөлмөдөн турган полторашка тибиндеги үйүбүз жайгашкан. Анан туугандар, бул жакта мал сарайы, тооканасы, банясы, 2 бөлмөлүү времянкасы дагы бар. Азыр бүт бардыгын кезек-кезек менен көргөзүп берем. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган жер үйүбүздүн жери өтө кеңири экен, 20 соток туугандар. Бул үйгө ушул 7-көчө менен кирсеңиздер болот, варатасы бар. Же болбосо наркы тараптагы 8-көчө менен дагы кирсеңиздер болот. Ал жактан дагы варатасы бар экен туугандар. Жери 20 соток. Кызыл китеби бар, документтери так. Закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деп атат үй ээси. Условияларына келе турган болсок, мына жерде свет бар, анан таза суу дагы бар. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Бардыгы жакшы деп атат ээси. Абасы таза болгон тынч, сонун айылдардын бири Төлөкөн айылынын аяк тарабы болуп калат. Анан мал жандык бага турган болсоңуздар, бул жагы жайыт, кеңири бага бересиздер туугандар. Суу башы, суу бою Төлөкөн деп коет. Бул жерде суу боюнча маселе жаралбайт, Кудай буйруса. Чек арасы туугандар ушул жерден башталат, мына өрүктүн. Анан үйдүн артында дагы место бар экен, кошунасынын үйүнө чейин болуп калат. Азыр көргөзүп берем. Мына ушундай. Так, жери 20 соток. Кызыл китеби бар. Анан суу свет боюнча маселе жаралбайт туугандар. Киргениңиздерде жери дагы мына ушундай тегиз, төрт тарабы тең тосулган, чек аралар такталган, төрт тарабында тең коңшулары жашайт. Биринчи ушул үй тууралуу маалымат берейин. Полторашка тибиндеги 5 бөлмөдөн турган үй, узун турасы 12-ге 9, пакса туугандар. Крышалары жабылган, черный потолок болгон. Мындайча айтканда келип эле жашай бере турган үй. Ремонттору дагы жакшы экен туугандар. Так, ушул жактан кирип келе бересиздер. Окей. Киргениңиздерде прихожкасы. Бул жака кирсеңиздер, коридору, холл кеңири экен. Асты жыгач, дуалдары моющавой, потолоктору гипсокартон, эшиктери дагы окшош экен. Анан бул биринчи бөлмөсү, печкасы бар, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот, тамак кылсаңыздар болот. Бул үйдүн салынганына туугандар 3 жыл болуптур. 3 жылдан бери кадимкидей өздөрү жашайт экен. Так. Бул жагы зал. Негизинен сыртынан анча эмес, бирок киргениңиздерде байкотосуздарбы, ремонттору жакшы экен. Бул жакта духовкасы дагы бар. Анан буюм-тайымдарды көрүп атасыздар. Бул жагы келишим түрдө үй ээси менен. Так. Окей, бул 4-чү бөлмөсү. Бул жагы болсо үйдүн артын карап калат экен. Окей. Потолоктору пластик. Асты жыгач. Бул жагы кухнясы, окей, печка, кухонный эмерек бардыгы бар экен туугандар. Анан бул үйдүн ылдый тарабында подвал дагы бар. Ошол себептен полторашка үй туугандар. Окей. Мына ушундай. Анан мына жакта дагы место дагы калтырылган экен. Анан бул айылдын өзүнүн маршруттук каттамы бар. 124 плестер шаардын буш-буштарына барат. Бул жагында болсо малканасы туугандар. Мал, кой, уй кеңири бага бересиздер. Бүт бардыгы даяр экен. Ичин көргөзбөй эле коюн. Анан бул тарапта подвалы дагы бар.
Окей, бұл подвал туғандар. Биіктігі болжамынан 1,80 шығады. Пақса менен тұрғызылған үй екен. Анан границасы туғандар. Окей, бұл үйдің артында темір тосма отырады. Темір тосма менен тосылған. Мына ушундай бұл жақта алма, қоңкелерс, өрік, көчөттөрдүн түрлөрү эгилип, мына ушундай чоңоюп берип калган кези багы дагы бар экен туғандар. Мындай айтканда, гүлдөрдү дагы эгип коюптур эжекебиз. Шаарга деле жакын туғандар. Болжол менен бир 20-25 мүнөттө Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Азыркы учурда жолдору дагы асфальт болгон. Секин өнүгүп атат. Себептегенде бул Төлөкөн айылы толугу менен шаарга өткөрүлгөн, билесиздер. Окей, бул жагы ушундай мал сарайы. Ушундай. Анан ал жерге темир тосма тосуп коюптур, байкатасыздарбы? Бул жерде тоок үндүк дагы багат экен эжекебиз. Ошол себептен нар жакка өтпөсүн, чыкпасын деп тосуп коюптур туғандар. Негизинен бардыгы бир эле үй. Ал жерде болсо тандыры, тоокканасы. Окей, жакындатып көргөзүп коюн туғандар. Эми албетте эле кийин өзүңүздөр дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Бул жагы сырткы жатканасы, мына жагында семейный банясы дагы бар экен, септиги дагы бар. Иштейби десем, кадимкидей иштейт дейт. Семейный баня экен туғандар, мындай айтканда. Бул жагында дагы көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Азыр наркы тараптагы көчөгө чейин болуп калган границасы. Азыр көрсөтүп берем. Окей, туғандар, көрүп атасыздарбы? Абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүрүп турат. Эң негизгиси бул жер шаарга карайт туғандар. Бул жакта алмалар дагы бар экен, өрүктөр чоңоюп берип калган учуру. Күн чыкканда ал жерлер көлөкө болуп сонун болот. Анан ал жакта 2 бөлмөлүү времянкасы дагы бар экен туғандар. Узун турасы 5-6, бирок бул времянка бышкан кирпич менен тургузулган экен. Асты дагы жыгач экен туғандар. Окей. Бир аз ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Бул жагы деле границасы чүнүктүү болуп турат. Мына үйдүн артында темир тосма бар экен, ошонун бери жагы болуп калат. Ушундай туғандар. Жери 20 соток, кызыл китеби бар. Негизинен 20 сотоктон деле көп чыгат дейт эси. Бул жыл менен бир 22 соток чыгып калат экен. Мына темир тосманы ачып чыксаңыздар, бул 8-көчө. Кадимкидей эле 7-көчө менен киресиздер үйгө, же болбосо ушул 8-көчө менен дагы кирип келерсеңиздер болот. Жери өтө кеңир экен, мынакей туғандар. Ушундай көрүнүштө. Туғандар, жери 20 соток, өтө кеңир экен. Анан жана айтып өттүм, обмен жолдору дагы бар. Эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип, алмаша алсаңыздар дагы болот. Анан баасы болсо туғандар, жакшы баага коюлду. Телефонуңуздарды даярдап туруңуздар. Баасы арзан экен, колдон чарбаңыздар. $65,000 туғандар. Жакшы кеми болот экен. Барыңыздарга ийгилик. Сонун жерде жайгашкан, жери кенен болгон сатылуучу арзан үйдү колдон чарбаңыздар туғандар.